Бакай Ата район тургуну Доронбеков Муратбек бүгүн сертификат алды. 24-июнда катуу шамалдан улам үйүнүн чатыры учуп кеткен. Камсыздандыруу уюму калыбына келтирүүгө каражат берди. Ал жыл башында үйүн камсыздандырган. Уюмуна камсыздандырып 4-5 жылдан бери төлөп келебиз. Могу 24-июнда кырсык болгон немеде менин да там крышасын учуруп кеткен. Ошого мына бүгүн акчаны алып атабыз. Кырсык болбой эле койсун Кыргызстаныбызда. Кырсык болуп кетсе ушундай өкмөт төлөп берет экен. 24-июнда Бакай районунда катуу шамал, катуу мөндүр катталган. Андан Күмүштак айыл өкмөтүнөн 72 турак жай жабыркаган. Анын 11 гана мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна катталгандыктан бүгүн алардын чыгымына жараша керемтени мамлекеттик камсыздандыруу каржылап берди. Суу кирип, төздөн бүтүн евро кылганда бүт түшүнө кеткен. Анан бирден комиссия барып текшерип, бәрін ушу көрүшүп, анан кийин буйруган тыйын берип атат ушу. Элди чакырат элем ушу. Арды камсыздандырууга бөлө кылышты деген айтып келбейт экен. Келип калса бир аз болсо жардам экен. Үй жабыркагандардын арасынан экөөсүн биз айыл өкмөттүн бюджетинен камсыздап бергенбиз да. Жалпы биз быйылкы жылга дагы 60 үй бүлөнү бардык мамлекеттик социалдык объекттерди камсыздандырдык. Андан сырткары жарандарыбыз дагы үйлөрүн уже камсыздандырууга түшүнүү менен кабыл алышып, камсыздандырып келишат да. Мамлекет тарабынан камсыздандырылгандар ар кандай зарыл шартта сөзсүз колдоо алат деген уюм ар дайым жалпы калкка камсыздандыруунун артыкчылыктарын айтып келишет. Өзүбүздүн эрежелерге ылайык экспертизалык топтордун чечиминин негизинде бүгүн атайын келип сертификаттар тапшырдык. Бүгүнкү күндө президентибиз Садыр Нуркожоевичтин дагы мамлекеттик ошол саясаты именно ошо жарандарыбыздын коопсуздугун ойлоп, ушул камсыздандыруу тармагын күчөтүп атат. Белгилей кетсек, учурда ОСАГО, КАСКО боюнча да камсыздандыруу уланууда. Жеке турак жайларды, мамлекеттик имараттарды эле каттабастан, бул жакта атайын айыл чарба техникаларын да каттаса болот. Ошондой эле КАСКО деп коет, бул автоунааларды каттаса болот. Анан ОСАГО деп коет, ал азыр бүгүнкү күндө активдүү жүрүп атат. ОСАГО жараяндарга биздин жарандарыбыз активдүү түрдө катышып, мамлекеттик камсыздандыруудан өтүшү керек. Таласта жалпы 46 000 турак жай бар болсо, анын быйылкыга 30% камсыздандырылган. Калк арасында камсыздандыруу боюнча түшүндүрүү иштери уланууда. Салика Садиева, Илхан Арсланбеков, Талас облусу.